Саламатсыңарбы, балдар? Адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 2 сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштаардан мурда ыр сандыгыбыздан 4 сап ыр окуйлу. Балдар, бул ыр саптары Алыкул Осмоновго таандык экен. Анда кунт коюп уккула. Бирге жүрсөм, эне тилим, кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр жазам. Башка тилди кандай жакшы көрсөм да, эне тилди сүйгөнүмдөн жаңылбайм, деп акын өзүнүн эне тилине болгон сүйүүсүн ушул ыр саптарында берген экен. Балдар, биздин ыр сандыгыбыздан чыккан ушул 4 сап аркылуу силер биздин бүгүнкү темабызды болжолдодуңар болуш керек. Биздин бүгүнкү темабыз кыргыз тили мамлекеттик тил. Бүгүн сабакта силер кыргыз тилинин мамлекеттик тил экенин билесиңер. Андан сырткары көп тилди билүүнүн маанилүүлүгүн түшүнөсүңөр. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинен сырткары орус, казак, өзбек, тажик, уйгур, корей, дунган, немец жана башка түрдүү улуттагы элдер жашашат. Алар бири-бири менен өз ара ынтымакта турушат. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Эгерде Кыргызстанда жашаган бардык улуттар мамлекеттик тилди мыкты үйрөнүп алышса, баары тең орток тил катары кыргыз тилинде пикирлешип, кайсы жерде болбосун бирин-бири толук түшүнүп кете алышат. Мисалы, транспортто, соода сатыкта, ооруканада же бейтапканаларда жана башка. Тил улуттар ортосундагы достуктун да тили. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген накыл кеп бар. Анын мааниси канча көп тил билсең, ошончо адамдар менен пикир алышып, мамиле түзүп, алардын жан дүйнөсүн түшүнө аласың дегенди түшүндүрөт. Эми маалымат куржундан кыргыз тили тууралуу кызыктуу маалыматтарды билели. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тактап айтканда 1989-жылы 23 сентябрда кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тили түрк тилдеринин курамына, анын ичинен кыргыз кыпчак тобуна кирет. Болжолдуу эсеп менен дүйнө жүзүндө 5.100.000 адам кыргыз тилинде сүйлөйт экен. Кантип кыргыз тилинде таза, так, көркөм сүйлөйбүз? Кыргызча адабий китептерди көп окуйбуз. Макал лакаптарды, табышмактарды, жаңылмаштарды үйрөнүшүбүз керек. Башка адамдар менен кыргыз тилинде баарлашабыз. Анан ар кандай сөз оюндарын ойнойбуз. Азырда силер үйдө ушундай сөз оюндарын ойносоңор болот. Келгиле, азыр анда ойнойлу. Керек делет бул буюм, таттуу уйку салганда, жылуу болсо сонунда, өзүңөрдөй балдарга. Кана ойлонобуз. Анда жообу жууркан. Кийинки табышмакка кеттик. Убакыттын өлчөмү, узаттың анын неченин, Л ордуна Т жазсаң, мурдуң менен сезесиң.
Бул кайсы сөздөр? Кана ойлонобуз. Туура жообу жыл анан жыт деген сөз. Кийинкисине көңүл буралы. Жашы чоң киши болот. У тамга менен айтсам, 4 амалдын бири чыгат, А менен алмаштырса. Бул жерде кайсы сөздөр катылган? Бул сөздөр балдар улуу анан алуу деген сөздөр экен. Эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Улутту улут кылган тил демекчи, кыргыз тили болбосо улут жоголот. Ошондуктан кыргыз тилибизди ар бирибиз барктап баалайлы. Эми менин силерге тапшырмам балдар, кыргыз тили жөнүндө макал-лакап ырлардан билгиле. Андан сырткары жанагындай сөз оюндарын ойногула. Сабагыбыз аягына келип жетти. Эми саламатта болгула.